5 чейин депутат болуп, көптөгөн элге керектүү мыйзамдардын ээси болгон. Биринчи, Кумтур алтын кенинин казылышына караманча каршы тургандардын бири. Экинчи, 2005 жылы 1 жылга жетпеген убакыт ичинде социалдык жактан вице-премьер-министр болуп турган. Апрель айынан ноябрь айына чейин ошол кыска убакыттын ичинде Адахан Мадумаров өтө көп жумуш жасоого үлгүргөн. 1 жана 4 класстын башталгыч класстарына балдарына бекер ысык тамак уюштурулган. Мектептин ремонтуна деп ата-энелерден чогултуучу каражатка тыюу салган. Маданий жана саламаттыкты сактоо бөлүмдөрүнө тиешелүү болгон имараттарды менчиктештирүүгө тыюу салган. Пенсияны май, ун, макарон, чай менен берилбесин деп тыюу салган. Накталай акча менен берилсин жана өз убагында берилсин деп талап кылып жана аны ишке ашырган. Бишкек Исфара Бишкек авиакаттамын ишке киргизген. Кыргызстанда жашаган улуу ата мекендик согуштун баатырларына майрамга карата ар бирине бирден машина белек кылдырган. Курагы 70-тен ашкан адамдарга бекер дарылансын деген чечим чыгарган. 7 жашка чейинки балдар бекер дарылануусуна камсыз кылган. Ал эми жогорку кеңеште 5 ай спикер болуп эмгектенгенде парламенттин бюджетине 36 миллион сом үнөмдөп кеткен. Депутаттардын иш машинесин кечки саат 8ден кийин айдаттырбаган. Баатырене 10 баладан болуп келсе, Мадумаров мыйзам жазып, 7 баладан берилсин деп 7ге түшүргөн. Спикер болуп турганда депутаттар себепсиз жыйындан калып калгандардын айлыгын кырктырган. Депутаттар командировкалап, айыл кыдырганда ар бирин бирден машинага эмес, чогуу автобус менен барасыңар деп бюджетти үнөмдөгөн. Спикер болуп турган мезгилде 2008 жылы февраль айында 11 мамлекеттин төрагалык кеңешинде СНГ парламент спикерлеринин төрагаларынын арасынан Адахан Мадумаров да СНГ төрагаларынын төрагасына бир добуштан шайлашкан. Бул өтө жогорку ишеним көргөзүү болгон. Ага Бакиев чычалап кетип, Мадумаров иш сапары менен Аравияда жүргөндө депутаттарды чогултуп жаңгак капты чырын чыгарган. Контрабанда жаңгак кап кармалып, ошол бекер жаңгак кап менен парламенттин ичин ремонт кылып коелу. Кыргыздын жүзү сырттан меймандар келсе, парламенттин ичи өзгөчө болуп турсун десе, аны да көрө албагандар чыкты. Ошол конфискацияланган жаңгак кап эми эмне болгонун билесизби? 100 тоннадан ашык жаңгак кабынын азыр чирип, балки мурдалып отуруп 3 тоннасы эле калыптыр. Адахан Мадумаров болбогондо көчмөндөр оюну өтпөйт эле. Бул оюндун келечеги кең экенин казактар сезип калышып, игры великих степей деп оюн өткөрөбүз деп камданып баштаганда, Мадумаров барып сүйлөшүп жүрүп көчмөндөр оюн өткөрөлү деп көндүргөн. Баарын ишке ашырган соң, ал оюндун автору мен болчумун дегендер чыга келишти. Токмок шаарында дунгандар менен кыргыздар уруша кетишкенде, Мадумаров барып эки үй бүлө дунгандарды Токмоктон көчүрүп жиберген. Тынч жашабасаңар кеткиле деп. Ал өткөндө Орокто болгон окуяда түрктөрдү түрк элчилиги, кыргыз милициясы коргоп жүрүшөт. Тетирисинче, кыргыздарды кыргыз милициясы камашып, сабап жатышат. Анан кээ бирлери Мадумаровду Бакиевчи дешет. Кыргызстанда ким Бакиевчи эмес. Бирок Мадумаров бийликте туруп, бийлик менен күрөшкөн. Ага мисал, 2010 жылы февральда Бакиевке арабаны аттын алдына коюп алып, чаап баратасыз, абайласаңыз жакында кулап түшөсүз деп каттуу эскерткен. Ошол эле Саринин түзүлүшүнө Максим Бакиевдин ал агенттикке башчы болуп келишине Бакиев өткөргөн конституцияны өзгөртүү референдумга караманча каршылыгын көрсөткөн. Өмүрбек Бабан